Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо 26 майда жаңырат. Билим берүү министрлиги салтанаттуу иш-чаралар 26 майда саат эртең мененки 9:00 өткөрүлөрүн билдирди. Акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүүдө коопсуздук чараларын камсыз кылуу жеке жоопкерчилик билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөрүн билдирет. Ар кандай каражаттарды чогултууга, бүтүрүүчүлөргө, алардын ата-энелерине башка иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат. Райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнү нөөмөт уюштурулат. Салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугуна, ата-энелердин жоопкерчилиги тууралуу маалымат берүү максатында дагы чогулуштар өткөрүлөт. Анан дагы тез күйүүчү травматикалык фейерверктер, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген техникалык жабдуулар, экологияга зыяндуу гелий шарларын дагы учурууга тыюу салынат.